Саламатсыздарбы, Кутман. Кечиңиздер менен урматтуу телегөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналдын түз эфиринде апта аягында программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз экинчи жолу Кыргызстанда өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун жыйынтыгы иретинде талкуу кылганы турабыз. Себеби бүгүнкү күнгө чейин бул оюнду өткөрүүнү жактагандар дагы бар, ага сын айткылары дагы келгендер бар. Экинчилери болсо анын кийинки тагдырына дагы кызыгып отурушат. Мына ушул жааттагы негизги маселелер боюнча ой бөлүшөлү деп чогулуп отурабыз. Саламатсыздарбы? Сиздер болсо 2069 номерлери аркылуу СМС жиберип, суроо калтырыңыздар, пикирди билдирсеңиздер болот. Биз болсо талкуубузду баштай берсек. Өткөн жолку оюндарда жыйынтыгын чыгарганда 19 мамлекеттин келгендиги, 1000 оюнчунун катышкандыгы, 40тан ашык мамлекетке көрсөткөндүгүбүздү, аны келип көргөн, ошо республиканын ичиненби, сырттанбы 100 000ден ашкан киши келгендигин айтып жүрүшөт. Анан киреше катарында 9 миллион 800 000 доллар Америка долларын таптык эле деген билдирүү жүрөт да. Бул жолу дагы өткөн жолкудай эле 2 миллион долларга чукул чыгаша кетирдик деген маалымат бар бизде. Анан ушуларды эгерде салыштырып карай турган болсок, Нурдин мырза, сөздү сизден баштайлы. Жалпы жыйынтыкты алып кандай көрсөткүчтөр менен жыйынтыкты сөз айтат элеңиз? Биз кандай болдук биринчиге караганда бул жолу? Биринчи менен экинчисин салыштырыш мүмкүн эмес. Анткенде бул жерде бизде экинчисинде масштаб дагы башка, уюштуруу системасы да башкача өзгөчө. Биз басымды баягы уюштуруу гана бир маселе эмес, ушу жергиликтүү калк дагы, ушу кыргызстандыктар да ошол жерден өзүнүн бир пайдасын тапса, бир акчаларын тапса деген шарттардын баарын түзгөнгө аракет кылганбыз. Эми айтыш керек, сектор кылып бөлгөнбүз. Сөзсүз түрдө бул жатаканасы, тамак аш, жол кире, дагы жана сувенирдик буюмдар, туристтердин келип кетиши, аэропорт дагы ачылып, ал кошумча болду. Жол маселеси мына кеңейип атат. Ошонун баарын кошкондо бул биринчиге салыштырыш мүмкүн эмес. Бул жерде масштаб башка. Азыр мына ар бир министрлик, ар бир багыт боюнча биз дагы азыр эсепти чыгарайлы деп аракет кылып атабыз. Анткени бул аябай чоң объемдук иш. Ошондон жакында арада биз бир алдын ала маалыматтарды берет болуш керекпиз. Туризм жаатына дагы басым жасап жүрүп атпайбызбы? Себеби бул оюн менен биз көп мамлекетке таанылып, анан бир топ адамдарды кызыктырсак, Кыргызстанга келип, ушул жерде жашап, көрүп, биздин табиятыбызга суктанып, тыйын тыпырын калтырып, анан алакабыз күчөйтөлө деп атабыз да. Анан өткөн жолку биринчи оюндардан кийин алган жыйынтыгыбызды жанагындай деп эсептеп чыгышкан, бирок көбүрөөгү баягы туристтик агымдын келишине таасир эттиби же эткен жокпу деген дагы суроолорду берип атышат да. Ошол боюнча пикириңиз, анан бул жолкунун таасирин эмне деп, кандай көрсөткүчтөр менен, кандай деп мүнөздөсө болот? Эми көчмөндөр оюндары туризм секторуна азыркы учурда экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндар аябай чоң салым кошту. Анткени дүйнө эли Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстан деген мамлекет бар экенин, Кыргызстанда ушундай бай маданият, ушундай эски тарых, ушундай бир кооз жер бар экенин билди. Кыргызстандын имиджи, маркасы, аты дүйнө элинин арасында бир кыйла жогорулады. Бул биздин эң негизги максат болчу. Ал максатыбызга жеттик. Толук кандуу десем де болот. Анткени мынакей дүйнө эли миллиардтан ашык аудиторияга биз дүйнө көчмөндөр оюндарын көрсөтө алдык азыркы учурда. Мындай көчмөндөр оюндары жок болгондо, мындай эффектке туризмди жөн эле рекламалап качан жетет элек, ал да келечек көрсөтмөк. Болот эле, болот беле, болбойт беле. Бирок мен ойлойм, баягы кичинекей сумма акча менен казактар да айтып атат, орустар да айтып атат, Европадан келген элдердин баардыгы айтып атат. Башка мамлекеттерде биз мындай иш-чаралардын канча суммада өтүп атканын баарыбыз көрүп атабыз. Бирок кичинекей акчага ушундай эффект, чоң эффект алып келиш, бул чоң көрсөткүч деп бар айтып атат. Мен ага кошулам. Көчмөндөр оюндары бизге баягы чоң бир имиджди алып келди да, туристтик жактан. Мен ойлойм, бунун арты дагы азыркы учурда бунун эсептеш дагы эрте. Анткени эртең келе турган туристтер бар. Кышкы сезондон баштап эмки жылы маданий туризм, этно туризмге келе турган кишилердин саны дагы алды да, анын баардыгынын жыйынтыгы чыгат болуш керек. Бирок 2014кө салыштырмалуу бир кыйла туристтердин баягы, эгер азыр ошол күндө эле карап көрө турган болсок, көп келди. Анткени жана сиз айткан 9 миллион бул былтыркы 15 000ден ашык туристтин келиши менен эсептелгенбиз. Быйыл эми 15 000 бул баягы 1-2 күндө эле болду да.
Анан азыр бардыгынын жыйынтыгы чыгып атат, анын жыйынтыгында дагы билдиребиз биз. Алмаз ага, Казакстанда дагы буга чейин айтып жүрдүңүз эле, улуу дала оюндары деп, бир жолу аракет көрүп, өкмөтү дагы жасайбыз деп. Андан сырткары дагы башка элдер дагы ушул өзүбүздүн улуттук оюндарыбызга байрап, бирок уже эл аралык деңгээлге чыксак деген пландары болуп, бирок толугу менен орундалбай калгандыгында бир топ жазып жүрүшөт. Анан бул жолу эми биз баягы экинчи жолу өткөрүп, биринчисинде бир топ кыйналып өткөрдүк эле, мунусунда жеңилирээк болду, оңоюраак болду, масштабы дагы кеңири болду деп жаңы эле Нурдин мырза айткандай мактанып атабыз. Ошонун эмнеге таасирленип же болбосо эмненин түрткүсүнөн улам ушуга жетише алдык деген пикирдесиз. Бул баягы эл аралык коомчулуктун колдогондугу ушундай болдубу же эмнеде? Эми бул жалпы эле ушу кыргыз элинин умтулушу деп эсептейм да. Эмне ушул оюндар аркылуу баарыбыз бир биз өзүбүз мындай дүйнөлүк аренага чыга алдык да. Мына 62 мамлекет келгени, канча деген азыр миллиардтан ашык эл ушу көрүп атат. Ушул биздин баягы спорттук оюндарга канчалык бай экенибизди спорт оюндары аркылуу. Андан сырткары жанакы маданият каада салтыбыз кандай күчтүү экенин. Анын оюнча ушул Кыргызстан баягы эл аралык деңгээлде бир жолун издеп жүргөндө кантип чыгыштын. Менин оюмча көчмөндөр оюндары абдан түрткү берип, азыр сөздөрү да чыгып атат, айтып атат, мындай чет өлкөдөн звонок кылгандар, телефон чалгандар айтып атыптыр. Мурун баягы кыргыздарды жөнүндө сөз болгондо кичине басынып отурчу элек дейт да, баягы силерде революция эле болуп эле, ушинтип эле баягы тынч эмессиңер депчи. Эми болсо кичине баягы башыбызды көтөрүп, кичине өйдө сүйлөп калдык дейт да. Эмне мынакей Кыргызстанда дагы Олимпиададан кем эмес мындай оюндарды өткөрүп койдук дегенчи. Анан аякы Риого барып келгендер, Бразилияга Олимпиадага барып келгендер дагы сөз кылып атышат да, айтышты, эми звонок кылганда биздин балдарга айтыптыр, Рио биякта эле калып калды деп. Эми ал кандай майында айтканын билбейм, бирок эң баягы жакшы ойду айтышыптыр да, ушу силердеги өткөн оюндар өзгөчө болду депчи. Мен да айтып кетем. Ал жерде стандарттык программа менен кетсе, бізде стандарттык эмес да, көчмөндөрдүн жашоосуна ылайык майрам болду да бул жерде. Анын үстүнө ошо көчмөндөр оюндарына мынакей эми бизде спорт объекттери жок, кичине бир аз чыгым болуп калды да, жанагы ат майдан салганга, жол салганга. Мындай карап көрсө, мындай оюндарга көп деле чыгым кетпейт экен да, ошо өзгөчө улуттук оюндар боюнча. Алып карагандачы, анан баягы сиз айтып кеткендей башка мамлекеттерде ушундай нерселерди, фестивалдарды өткөрөт, бирок моундай маданият менен спортту бириктирип, спорт жагындагы мелдеш катары өткөргөн мындай почти кездешпейт да. Ренат мырза, жакында эле сиздердин демилге менен ыраазычылык билдирүү акциясы болуп өтпөдү. Анан азыр жалпысынан карай турган болсок, экинчи жолку өткөн оюндарга деле сындар бар да. Уюштуруу жагына кээде айта калып атышат. Ошондон кийинки жагдайга байланыштырып айтып атышат. Анын даярдык процессиндеги кеткен каражатка жана башка нерселерге байлап атат да. Анан сиздердин ыраазычылык акция ошондой баягы сын пикирлер көбөйүп бараткан убакта койгок, биз ушундай кылып коелу деген жеке позициядан чыктыбы же эмнеден улам ушундай демилге болуп, анан кийин алдыгындай кызыл китепти көтөрүп келип отурасызбы? Биринчиден биз көчмөндөр оюнуна барып катышканда биз мен биринчи жолу деп айтам го, себеп дегенде бул мындай позитивдүү, мындай айтканда мындай айтып бере албас бир эмоцияга алдык да. Себеп дегенде өзүбүздүн мамлекет үчүн сыймыктануу пайда болду. Биз ушундай чоң иш-чараны башкалардан кем эмес уюштура алат экенибизге, андан тышкары мындай аябай эле укмуш, мындай айтканда бир эмоцияга алдыктан ошол жерден чечим калганбыз. Бишкекке барабыз дагы ушул акция баягы көчмөндөр оюнун уюштуруучуларына баарына рахмат айтабыз депчи, башынан президенттен баштап волонтерго чейин. Себеп дегенде ар бири мындай бүт баары биригип алып бир сааттын механизмде иштебегенде биз мындай эффектке жетмек эмеспиз да. Анан бул жерден жана сын пикирлерди айтып аткандар, алар бул жерде ар бир нерседен саясат издеп аткандар да. Каражатка такап атышат, каражаттын ордуна башка бир нерселерди кылсак болмок деп, бирок бул каражатты бүгүнкү күндө бир эле оюндун жыйынтыгы эсептеп алыш туура эмес. Бул деген келечекке кылган инвестиция да. Ошондуктан биз эң негизги рахматыбызды биз президентке айтабыз дедик. Себеп дегенде бул көчмөндөр оюнунун башкы баягы башын билебиз кандай башталган. Башында бул идеяны көтөрүп,
Аркебаев менен жана Чекиев чуркап жүргөндө башында элдер көбүнчө министрлер, депутаттар бул иш эми бул идеяңар ишке ашпайт. Бул деген аябай чоң идея экен, көп каражатты талап кылат экен, бул ишке ашпайт деп көбүнчөсү сын пикир айткан. Президенттин демилгеси менен колдонду дагы, анан аягында ошондой чоң нерселерди ишке ашырса болот экен. Бүгүнкү күндө кыргыз элиндеги мындай уюштуруучулар, көп адамдар биз дүйнөлүк масштабта чоң иш-чараларды, шоулорду уюштура алат экенбиз. Ошондой баягы жаңы технологияны колдонот экенбиз деген бир ишеним пайда болду да, анан эң негизги бул жерден тапкан нерсе кыргыз эли руханий, маданий боштондукка ээ болду. Себеп дегенде 25 жылдан бери биз деген саясий боштондук болсо, эми биз маданий боштондукка. Себеп дегенде өзүбүзгө өзү ишеним пайда болду. Жана ага айткандай эле чет мамлекеттен жазып атышат. Англиядан жазып атышат. Баары эле сыймыктан менен анан кийин Кыргызстан, мисалы мен дос баламдын келинчеги азыр Англиядан болот, жаңы үйлөнүп атышат. Ошонун туугандары баары жазып келинчеге, Кыргызстан деген ошол сен ошол жака чыгып атасыңбы? Ушул мамлекетпи деп эми сыймыктан менен баягы кабыл алат. Себеп дегенде бул чоң келечекке жасалган кадам болду. Дүйнө жүзүндө биз азыр көбүрөөк ушул жагын айтып атабыз да, себеби Кыргызстандын аты чыкты, бир топ мамлекет тааныды, бизге болгон мамиле өзгөрдү деп атабыз да. Анан баягы өзүңүз айткандай бир эле оюн менен баягы мындан канча байлык топтойбуз деп суроо коюштун өзү ыңгайсыз. Биринчиден, экинчиден эсептөө жакын арада мүмкүн эмес деген сыяктуу эле бул эки оюнду өткөрө коюп биз ушуну менен өмүр бою элдин эсинде калдык деш дагы мүмкүн эмес да. Бул биринчи жолкусунда өзүнүн өзгөчөлүгү болгон, экинчи жолкусунда биз момунтип масштабы менен сыймыктанып отурабыз. Себеп дегенде океандын ар жагынан бери келип туруп кызыгуулар болгондугун айтып атабыз. Анан мындан кийин дагы мына 2 жыл сайын Кыргызстанда өткөрүлө турган оюн катарында өзүбүздүн бренд катары сакталышы керек деген демилгени көтөрүп атабыз да. Демек биз мындан кийин дагы өзүбүзгө чоң милдетти, чоң жоопкерчиликтүү моюнга алып атабыз. Анан ушундай чакырыктарды таштап, ушундай сөздөрдү айткандан кийин мунун негизги максаты эмнеде? Каяка барыш керек бул? Бүгүн биз ушундай эки деңгээлди баскандан кийин бул үчүнчүсүндө, төртүнчүсүндө кандай натыйжа менен элге эмне чыгарыш керек? Мамлекетке эмне бериш керек деген суроо турат да. Себеби биз ар бир жолу эле мына 60 мамлекетти, 70 мамлекетти чакырдык деп отура берип, анан оюн өткөрүп коюу дагы барган сайын аз боло баштайт. Өзүбүзгө дагы аз боло баштайт, коңшуларга дагы аз боло баштайт да. Мунун негизги максаты эмне? Мисалы ошол Япон эли же башка улуттар өздөрүнүн оюндарын пропагандалап отуруп, олимпиадалык деңгээлге чейин чыгарып ийген өңдүү бир кадамдарга жол салабы бул? Же каяка барат? Сөзсүз түрдө салат. Мына биз ошо көчмөндөр оюндарынын алкагында экинчисинде биздин алыш күрөшү боюнча дүйнөлүк биринчиликти да өткөрдүк. Ал жерден ушу эң көп мамлекет катышты. Ушул спорттун түрү да биз олимпиадалык системага киргизели деген ниетибиз бар. Мына федерация жана биздин ушу дирекция дагы болгон салымын кошуп атышат. Бу жерден дагы бир нерсени айтыш керек. Мына биринчи менен экинчинин ортосунда 2 эле жыл болгон. Ошо 2 жылдын ичинде биз кыргыз спортунан ушу улуттук спорттун түрлөрүн көбүн эсе деңгээлин аябай көтөрдүк десек болот. Мына сал бурун биринчи оюндарда биз баягы көрсөтүп эле жөн эле оюн зок катарында сунуштасак көрүүчүлөргө, экинчисинде биз 2 жылдын ичинде алардын эрежесин тактап, кандай шартта өтүш керек, баардыгын тактап туруп, экинчисинде биз спорттун түрүнө жеткирдик десек болот. Эми азыр мына бүгүнкү күнү бизге уже катчылыкка сунуштар келип атат. Командалар уже өздөрүнүн заявкаларын берип башташты 3-чү оюнга. Бул эмнени айтат? Бул келбей алган командалар көз артып, ушул жака келип кетсекпи деген бир өзлөрүнүн ойлорун жаратып атышат. Анан келечеги дегенде жыл сайын биз ушу 2 жылда бир өткөргөн сайын өзүбүз бир жыйынтык чыгарыш керекпиз. Мына биз азырда өзүбүздүн уюштуруу комитети катчылыктагы бир жыйынтык чыгарайлы деп атабыз 1 айдын ичинде. Эмнени дагы кийинкисинде караш керекпиз. Эмнелерди биз мунусунда баягы кой берип жибердик десек болот. Анан дүйнөдөгү бир тенденциялар болот өзүнүнчө, бир ар кандай бир багыттар болот. Ошонун баарын көзгө алып, дүйнөдөгү өтүп жаткан иш-чараларды дагы жаңы нерселерди киргизгенге аракет кылыш керекпиз. Спорттун түрү дагы чектелбейт. Муну дагы өзгөртүлөт. Бул жерден эң негизги биз келечекте менин ойлооюм боюнча мындай да, биз дүйнө жүзүнө көчмөндөр цивилизациясын Кыргызстанды ордосу катары таанылтканга мүмкүнчүлүк алдык.
мисалы бүгүнкү күндө көп туристтер бул деген экзотиканы жакшы, жаңы маданиятты, жаңы нерселер, өзгөчөлүктөрдү каалайт да туристтерчи. А биз көчмөндөр ушул оюнун негизинде биз дүйнөгө ушул көчмөндөр цивилизациясынын ордосу катары келечекте таанылып, анан бул өнүгө баштаганда туризм тармагы бул көлдө эле эмес, бул деген Кыргызстан боюнча биз деген баягы логистиканы туура жүргүзсөк, Кыргызстан боюнча өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүк алабыз дагы. Анан мультипликативдүү эффект аркылуу бүт отрасльдер өнүгөт да. Ар бир адам, ар бир мамлекет өзүнүн дүйнөгө таанылдуу, орусча айтканда изюминкасын бир жолун издейт да. Ошол изюминканы таптык десек болот да бүгүнчү. Ошонун негизинде бир топ мындай ийгиликтерге келечекте жетишебиз да буюрсачы. Анан экинчи нерсе, мамлекеттин ичине эң маанилүү нерсе, биз кыргыз элинин башын, мындай айтканда көбүнчө башын бириктирдик да. Бүгүнкү күндө көбүнчөсү өзүнүн көчмөндөр менен таандыкмын деп, мен көчмөнмүн деп, анан көчмөндөр цивилизациясын, көчмөндөр өзүнүн кандай алып жүргөн бул жашоодо. Мисалы эми көчмөндөрдүн философиясын өнүктүрүш керекпиз. Көчмөндөрдүн философиясында көчмөндөр өзү таза тыккан жүргөн. Эми ар кандай жанагы философия бар да биздин. Ошону эми өнүктүрүп барсак, бул деген бул аркылуу не только Кыргызды, бул баягы көчмөндөрдүн баарын ушул жерге бириктиргенде чоң бир жасалма эмес, баягы табигый да жол менен. жол алабыз, жолун таптык. Эми мен ойлойм бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндардын форматынын бир 3 багыты бар да. Биринчиси баягы максаты. Саясий максаты, социалдык максаты, анан экономикалык максаты. Социалдык максаты бул жаңа эле айтылып кеткен сөздөр. Биз кыргыз элин бир идеянын үстүнөн бириктире алдык. 2014-жылы бир кандайдыр бир шаг жасалса, азыр бир чоң шаг жасалды да. Анткени бардык эл ишенип, жаштардан карыларга чейин ошол бардыгыбыз ошол көчмөндөр оюндардын идеясынын үстүнөн бириктик. Ошол келген элди ошондой деңгээлде тосуп алдык. Бул социалдык жагы. Социалдыктын экинчи жагы бул биздин өсүп келаткан жаштарга өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн үрп-адатыбызды, каада салтыбызды көрсөттүк. Ушундай каада салтыбыз, бай каада салтыбыз бар деп, ошого ишенип, көптөгөн жаштарыбыз азыр мынакей социалдык тармактарды, баракчаларын окуп көрсөңүз, мен Россияга кетип атат элем, Казакстанга кетип атат элем, башка жака кетип атат элем, бирок Кыргызстанда калам, буга көчмөндөр оюндары түрткү болду деп, ушундай өздөрүнүн баягы кеп кеңештерин берип атат. Экономикалык жагы бул бизге туризм Кыргызстандын приоритеттүү тармактарынын бири. Аны өнүктүрүүнүн бир канча жолдору бар, бирок эң эле бат эффективдүү жолу бул ушундай дүйнөлүк көчмөндөр оюндарга окшогон брендти башка жака алып чыгуу. Анткени азыркы учурда дүйнөдө 1 миллиард 200 миллионго жакын турист бар. Ошого азыркы учурда кызуу күрөш болуп атат мамлекеттердин арасында. Кимиси тартып келет ошол туристтерди. И ошо тартып келүүнүн эң эле эффективдүү жана мындай бат жолу бул ушундай чоң бизге окшогон событияларды өткөрүү да, иш-чараларды өткөрүү Кыргызстан территориясында. Үчүнчүсү саясий жагы бул башка мамлекеттердин арасында Кыргызстандын жанагынтип имиджин көтөрүү менен туристтик жакты, анан эң эле чоң инвестициялык жакты туруктуу мамлекет катары өзүнүн имиджин сактап калып, инвестициялар тартуу болуп эсептелет. Мына ошонун бардыгын азыркы учурда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары берип атат. Мен ойлойм, буну дагы биз калтырганы, ажыбыздын чечими абдан туура болду. Анткени айтып келебиз, мисал кылып, карнавал болсо Бразилиядан көрөбүз, Кореяда болсо Испаниядан көрөбүз. Дүйнөлүк көчмөндөр цивилизациясынын турмушун, маданиятын Кыргызстанга келип, 2 жылдын биринде туристтер келип көрүш керек деп. Токтойсуң. Мен дагы айтып кетилем, азыр көп эле суроолор болуп атпайбы, баягы элди тажатыбы, анан келбей калабы дегенчи. Эми ал үчүн биз өзүбүз ушу оюндарыбызды дайыма бир изюминкасы болуш керек да, кызыктырып тарта турган жери болуш керек да. Мисалы үчүн ошол оюндардан эң ушу бүт дүйнөсүн тартып бул жака кызыгып келтире турган ушу оюндардын бири ушу көкбөрү болуп атат, жана эреңиш болуп атат, күрөш болуп атат, салбырын болуп атат. Ушулар мененки өзөгүн кармап турсак, ошончо канчалык оюндар кызыктуураак өткөрсөк, элдер эле тажабайт. Жанагы Кореяга барганда жыл сайын эле барып атышпайбы? Аякта миңдеген кишилер канча бир чогулганда 100 миңге чейин стадион чогулат. Канча деген миллиондон киши барып атат. Азамат айткандай карнавалга канча киши барып атат. Монголияда жыл сайын жана Надым деген өзлөрүнүн майрамын өткөрөт. Венгрияда 2 жылда бир жолу өзүнүн фестивалын өткөрөт. Анан ар жерде ушу эл канчалык баягы цивилизация өскөн сайын көп жерди көргүсү келет экен. Ошон үчүн биз оюндарыбызды, кийинки өтө турган оюндарды канчалык дагы бир кызыктуу кылып өткөрүп турсак, дайыма кичине бир өзгөрүүлөрдү киргизип, бирок негизин сактап калыш керек. Ошондо биз элди тажатпайбыз. Дайыма ушу дүйнөбүздү ушул жака көңүл буруп келип турат да, ушу жыл сайын ушу 2 жылда бир Кыргызстанга мындай даярданып барыш керек деп.
дүйнө жүзүндө кыдырып жүргөн туристтер толтура. Ошолорду тартып, ошолорду кызыктырып, ал биздин өзүбүздүн милдетибиз ошолорду кантип өзүбүзгө тартып алабыз. Бул баягы оюндардын жүрүшүндө дагы Индиянын бекен же кайсы мамлекеттин оюнчулары биз мындай шартта катыша албайт элек деген сыяктуу пикирлер билдирип, кээ бир оюндан чыгып калды деген дагы маалыматты жазышты эле да. Бул баягы алар эрежеге даяр эместиги жөнүндө айтылганбы, эмне жөнүндө айтылгандыгы ар кандай пикирлер менен коштолуп жүрөт. Бирок ошентсе деле сиз айткан жанагы оюндардын кызыктуулугу, алардын кызыгуусу, анан дайыма тартылып турусу бирдей эреженин, анан баардыгына ылайыктуу келген эреженин иштелип чыгышы болуп атат да. Жок. Эреже бул эмне үчүн ошо сактап калышыбыз керек? Биз эрежебиз менен сактап калышыбыз керек да. Ошо улуттун ошо бул көчмөндөр оюндарынын ушу өзгөчөлүгү ушунда да, баягы Олимпиада оюндары сыяктуу бир спорттун түрлөрүн жалпы эрежеге киргизип жиберсек, анда өзүнүн баягы улуттук эмесин негизин өзөгүн жоготуп коет да. Ошон үчүн мисалы үчүн мен да айтып калам, эгерде башка мамлекет өзүнүн спорттун түрүн өткөрсө, биз эрежесин алсак эле ошолордукун үйрөнүп барып баягы ошонун эрежеси менен ойнойбуз. Мисалы үчүн мынакей мангала ойнодук, баягы түрктөрдүн интеллектуалдык оюн экен. Анан кийин жана жирит деп коет. Биз түрктөр ошо берген эреже менен эле ойноп, мынакей түрктөрдү аз жерден утуп алабыз. Тең чыгып калдык. Эми түрктөр ушу аларды баягы биздин Көкбөрүдө ойноп сыйлап жүргөн оюнда жирит деген. Мангаладан биздикилер утуп алды. Ошолордун эрежеси менен. Ошон үчүн бул жакта улуттук оюндарда эч качан кайсы бир мамлекет өткөрсө дагы эрежелерин бузбаш керек. Ошол элдин эрежесин барып үйрөнүп, ошол элдин баягы кандай эл экенин ошол оюндар аркылуу билинет да. Эгерде эрежесин өзгөртүп салса, анда билинбей калат да бул кайсы элдики экенин. Ошон үчүн бул жакта эрежени өзгөртпөй, биз кандай кылымдар берип ойноп келсек, же ошо негизин бере алсак, ошол ойдон сактап калышыбыз керек да. Бул баягы ар бир көчмөн улут өзүнүн баягы өзгөчөлөнтө турган улуттук каада салт оюндарын ушул жерде алып келип көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн берген дагы аянт болуп калат да деп. Ошол болуп атпайбы? Азыр баягы мынакей башка элдер дагы кызыгып атат да, эмне үчүн бизде өтпөйт, биз деле өткөрө алабыз дегенси. Бирок көчмөндөрү биз бренд болуп алып калабыз да, а башка элдер ойгонуп атышат да. Ушундай кылса болот турбайбы деп, тарыхыбызга кайрылсак болот турбайбы? Ушу спорт менен маданият аркылуу кайра бир өзүбүздү көрсөтө алабыз депчи. Эмне дегенде азыркы глобализация убагында көп элдер жоголуп баратат да. Тил да жоголуп баратат, эл да жоголуп баратат, салттары жоголуп баратат, жалпы бир нерсеге айланып баратат адамзатычы. Ушул убакта мынакей биз кайра баягы эски түбүбүзгө кайра кайрылып, ушул бир элдерди ойготуп атабыз да, ушу өзүнүн баягы каада салты, тарыхы бар экен. Ушул оюндардын эң негизги бир максаттарынын бири баягы ушул деп ойлойм да, что тарыхты, өзүнүн каада салтын ойготуу ар бир элдикин. Кошумча кылып коеюнчу. Баягы биз дүйнөлүк көчмөндөр оюндардын дүйнө коомчулугуна берген бир чоң салымы бар. Бул жаңы бир кыймылды, жаңы бир идеяны берди да. Бизде Олимпиада оюндары бар. Олимпиада оюндарынан тышкары биз азыркы учурда дүйнө коомчулугу башка жакшы бир форматтарды көрө элек да. Анан ар бир элде, Алмаз айтып атпайбы, ар бир элде кызыктуу кооз оюндары бар. Алар азыркы учурда Олимпиадада көрсөтүлгөн эмес, башка элдер аларды ойнобойт да. Мына ошондой бир идеяга дүйнөлүк көчмөндөр оюндары чоң бир баягы аянтча болуп берди да. Бул жылдан жылга мен ойлойм чоңоюш керек. Келечекте бир чоң бир улуттук оюндар боюнча бир Олимпиадага айланыш керек. Анткени Кытай оюндары бар, Япон оюндары бар, Европа оюндары бар, ошонун баарынын башын бириктирет да. Бирок ошол эле мезгилде биз Олимпиададан айырмаланып, ошол олимпизмдин стандарттарынан кечиш керекпиз деп ойлойм. Биз мисалы быйыл ошол баягы кийин 2018-жылдагы көчмөндөр оюндарында ар бир оюндун форматынын үстүнөн иштейт болуш керекпиз. Менин жеке оюмча ошол жанагы медаль, анан жанагы мат, жаңы нерселерден, олимпизм стандартта болгон нерселерден кетсек жакшы болот эле да, пьедесталга окшогон. Медалдын ордуна бизде баягы эски салттарды алып чыгып, кур берүү боюнча мисалы баягы биз күрөшкө алып чыкканда акындарды айтыштырып, манасчыларды манас айттырып, элди кызытып, анан чыгарсак, мынакей ошол нерсе мен ойлойм дүйнөлүк коомчулук азыркы учурда кызыктуу болот деп. Өзүнүн жана айткандай табиятына, өзүнүн көркүнө ээ болуш керек. Анан бул оюндарда деле баягы чакырылган мамлекеттерден же өзүнүн демилгеси менен келген өлкөлөрдөн деле бир ар кандай мамиле болуп калды да. Мисалы түркмөндөр кече жакында эле катышып келген, алдыңкы орундарды алгандарга чоң суммадагы сыйлыктарды берди, унаа тартуулады, аябай президенттин атынан жакшы мактоолорду угушпадыбы?
Кээ бир мамлекеттин командалары биринчи оюнга катышкандагыдан азыраак курам менен келишти. Кайсы бир мамлекеттер ушул оюнга келип катышкандарды жазалаганга чейин барды да, мисалычы. Анан негизи эле жалпы жонунан алганда буга кандай мамиле болду? Мындай күтүүлөрү, чакырууларга болгон мамиле, аралашуусу, анан колдой турган ниет барбы жокпу деген. Эми бул жерден баягы ар бир мамлекет өзүнүн делегациясын жибергенден кийин тосуп алганда да өзү шарттары бар. Ар бир мамлекет өзүнүн шартына, өзүнүн көңүл бурганына карашат. Анан эми азыр ушу унааларды бергени биз аябай сүйүндүрүп жатат. Анткени ушундай чоң дүйнөлүк иш-чаралардан үйүнө барган, жерине байгелерди алып барган спортчуларга сөзсүз түрдө көңүл бурушат. Көп эле мамлекеттен келгендердин кайра узатып жатканда дагы чоң бир жакшы сөздөрүн уктук. Биз дагы алдыга жылдыра турган дагы сунуштарын дагы сөзсүз түрдө биз делегацияларын алып калып аттык. Көбүн эсе бул биз азыркы күн менен бүтүрбөй, биз келечекке кадам таштайлы деп башынан эле ишти алып келгенбиз да. Ошондуктан азыр эми кээ бир мамлекеттерде ар кандай шарт болот, экономикалык шарт болот, бир саясий иш-чаралар болуп калат, дагы башка нерселер болот. Мына көп эле мамлекеттердики ошого тиешелүү болуп калды. Сөзсүз түрдө баягы башында келебиз деп заявка бергенден кийин андан азыраак келген мамлекеттерде деле болду. Бирок эми анын өзүнүн бир жеринде болгон бир иш-чаралары же дагы бирдемкеге тиешелүү. Жөн эле баягыреки келбей калгандар андай болгон жок. Ошондуктан баягы азыр калп айтпасам бүт эле континенттерден келишти. Сөзсүз түрдө биринчиден биздики жайылтуу маселеси. Бул спортчулар баргандан кийин дагы ошореки биздин оюндар жөнүндө жайылтыш керек. Эң биринчи эле источник, биринчи бул массалык маалымат каражаттары, экинчиси бул бизге ушул жака келип катышып, же болбосо турист катары келип кеткендердин ошолордун жайылта турганы бул абдан чоң салым болот да. Мына азыр Алмаз Акушевич деле сөзүндө айтты болуш керек. Биз 62 мамлекеттин ичинен 30тан ашык мамлекет медальга ээ болду. Бул эң биринчиден биздин калыстар тобунун эң жакшы бийик деңгээлде иштеп бергендиги болот. Анткени баягы Кыргызстан өз эле медальдардын баарын алып калды, анан кийин бүт баарын эле өзү байгенин баарын жеңип алды дегенден биз алыс болуп, ошо 31 мамлекет алганы жартылай болот. Бул дүйнөдө жаңы башталып аткан проекттерде аябай редкий случай десек болот да, чанда эле болот булчу. Ошондуктан ар бир келген спортчу бир гана жакшы жагын айтып кетишти да, толугу менен. Баягы кийинки оюндардын дагы демилгечилери ким болот али белгисиз да. Балким 2 жылдан кийин өзүбүздө дагы өтсө, башка түркмөндөр же Турция тарап же Казакстан тарап демилгелеп жаңыча форматта өткөрүп калышы мүмкүн да. Демек бизде азыр башталган нерсе мына ушул оюндардын алкагындагы сиз айтып атпайсызбы, кайсы мамлекеттен келсе ошолордун эрежеси менен биз ойноп катыша алдык депчи. Мына ошол нерсени командалык курамдарды азыр даярдоо, анан чындап эле биз кыйын экенибизди ошол жерден барып далилдөө мүмкүнчүлүгүнө да ээ болушубуз керек да. Себеби булар үйүндө кыйын болду эле, бизге келгенде кандай экен деген эртең сөзсүз түрдө суроо чыгат да. Мына ушунун баардыгын баягы пландуу түрдө өнүктүрүү деген нерсе болобу бизде, же болбосо быйыл мисалы февраль айында старт берилип даярдык иштери башталбады беле? Ошол өңүттө эле биз баягы утурумдук программа менен кетебиз. Эмне болуш керек мындан? Бул жерде Алмаз Акушевич бул жакта сен андай айтып койсоң. Бул жерде мына биз башында иш алып барганда да спорттун түрлөрүн тандаганда биз аябай эле көп отурумдарды өткөрдүк. Эмне үчүн энди ар бир спорттун спецификасы болот. Анан биз мамлекеттерде да ошого бир уйкашкан же жанаша бир көчмөн цивилизациясындагы элдердин көбүн эсе ойной ала турган оюндарды киргизгенге аракет кылабыз. Ошондуктан бизде 23 спорттун түрү расмий түрдө кирген. Анан келечекке дагы биз азыр ишти алып барып атабыз. Сөзсүз түрдө ушу ар бир өзүнүн көчмөн деп эсептеген, ушу көчмөндөр цивилизациясына кирген калк, эл, мамлекеттердин спорттун түрлөрүн дагы биз азыр анализдеп, Кудай буйрса ушу жылдын аягына чейин дагы көптөгөн бир отчеттор болот бизде. Сөзсүз түрдө. Эми биз улуттук оюндарыбызды азыр мамлекеттик деңгээлде уже өнүктүрө баштадык да. 12-жылы биздин баягы улуттук спорт өнүктүрүү борбору ачылган болчу, азыр дирекция болуп калды. Ошол багытта мынакей ушу улуттук спорт түрлөрүн биз контролдоп, ошо федерациялар менен иштеп, өзүнчө иш алып барып атабыз да. Анан улуттук спорттордун өзгөчөлүгү мындай экен, баягы олимпиадалык спорттун түрлөрүндөй
күнү түнү баягы сбордо болуп анан баягы даярдыкты катуу деле кереги жок экен да. Бул жакта ошол улуттук оюндар ошо ар бир элдин өзүнүн канында бар да. Ошон үчүн бул жагынан да жеңил болот экен. Биз мисалы үчүн ушул оюндарга болгону бир 2 жолу баягы машык иштерин өткөрдүк. Баягы сбордо коет, мындай тренировка процесси болуп атты. Бул жактан ушу элдин канында болгон үчүн ошол оюндарды өзлөрү баягы жогорку деңгээлде көрсөтө алды. Эгерде башка мамлекетке барсак, албетте ошол эл өзүнүн спорттун түрлөрүн бере турган болсо, ага даярданып барсак, мисалы үчүн алар деле өзүнүн баягы үстөмдүгү болот да, эмчегенде ошол элдин баягы канына сиңип калган оюнда. Бирок баары ошол элди колдоп коюшубуз керек да. Ошон үчүн бул жактан баягы Олимпиада оюндары, Азия оюндарынан өзгөчөлүгү менен ушул жагы менен айырмаланып турушубуз керек. Менин оюмча, эгерде биз көчмөндөр оюнун Кыргызстандын эле тегерегинде чектелип калбасын, эл аралык аренага чыгып, көчмөндөр цивилизациясын көчмөнмүн деп эсептеген адамдардын айтканда мамлекеттердин башын бириктирсек, биз деген каалайбызбы бир баарына мындай ылайыктуу бир стандартизацияга баш керек болот. Себеп деген эреже бирдей болуш керек. Ал өзүнүн оюнда мындай айтканда баягы мамлекеттинде башкачараак ойноп, бизге башкачараак келип мындай жабылбаш керекпиз да. Муну наоборот биздин ошо бир стандартка алып келип алып, негизги өзөгүн, негизги смыслы баягы биздин айтканда өзүбүздүн кармаганга аракет кылыш керек. Бирок ошондой гана жайылсак, ошондо биз көп окуп алабыз да. Анан мунун форматтарын, муну жанакы дүйнөлүк деңгээлге баягы мындай кызык боло турганын, баягы мындай кызыккандыгы тарап кетпеш үчүн муну жанакындай жаңы технологияларды форматтар менен жанакындай бир өзгөчө кылып, шоу кылып бериш керекпиз да. Дүйнө жүзүндө шоулор жакшы өтөт да. Ошондой кылып, мындай жакшы упаковка кылып. Мен жанагы сөздүн төркүн мындай дагы чечмелегим келет да. Мисалы, биз азыр ошол түрктөрдүн жана сиз айткан Жизакпы, Жерит деген оюнун мисалы эмки жолу Кыргызстандын командасы болуп аяктан башпай экен утуп кетсе, аны түрктөр ойлоп калат да, бул биздин оюнубузга ушундай мамиле кылды деген нерсе болот да. Эгерде эртең көкбөрү боюнча ошол түркмөндөрдөн, Турциядан жана башка мамлекеттерден ушул жолу Казакстан менен Кыргызстандын командасы кармашкандай тиреше турган деңгээлде командалар келсе, ал бизге дагы жакшы. Биздин оюнга ушундай маани берип атат деп, демек жакындашуубузга бул шарт түзөт да. Мен ошону айтып атам да. Бизден баштап, биз баягы демилгечи болгондон кийин мындан ары кулантуучу катары ошол демилгени түркмөнлөшүбүз керекпи? Мен ойлойм, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана идея бергенден кийин азыркы учурда бир канча мамлекет баягы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болбосо дагы дүйнөлүк улуттук оюндар болобу, дүйнөлүк этно оюндар болобу деген форматта өздөрүндө өткөргөнгө азыркы учурда демилгелип атат. Мына ошол форматтардын бирөөсү баягы чоңураак болуп дүйнөгө чыгышы мүмкүн да. Ошол жерде мен ойлойм, биздин оюндар албеттүү түрдө болот. Ал жака да биздин спортчулар барып катышып, жеңип келе турган күндөрдү дагы эртең көрөт болуш керекпиз. Биз жана сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, биз муну баягы туруктуу оюндарды өткөрө берип, машыгууларды өткөрүү анчалык зарыл эмес депчи. Бирок биз азыр күн сайын болбосо дагы апта-аптатып эле жанагындай олимпиадалык оюндар, спорттун түрлөрү боюнча мелдешип өтүп аткандыгын угабыз. Өлкөдө канчасы өтүп атат, эл аралык Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда бардыгында өтүп атат. Биз ошонун бардыгын угуп отуруп, өзүбүзгө ошону көбүрөөк сиңирет окшойбуз да. Бизде деле ушул баягы улуттук оюндардын жылышы, өркүндөшү, бекемделиши, дагы алдыга жылышы ошол нерседен көз каранды окшойт да. Анткени биз айтып аткан жанагы эртең кийинки жылы мына жаздан, жайдан баштап келген туристтер кайсы бир жерге барып ошол эле элдин баарын бүйүрүн кызыткан көкбөрүнү көрүш керек да, бир жерден көрүп. Ушул оюн турбай мына өз көзүм менен көрдүм деш керек. Же болбосо жанагынтип ат үстүндө оюн көрсөткөн шумдук жигиттердин оюндарын дагы бир жерден көрүш керек да, дайыма. Мен ошону көрүп келдим өз көзүм менен деп кызыгуу менен айтыш керек да. Болбосо Кыргызстанга ушундай болду эле, мен бардым деп анан кийин 15 күн жүрүп, 15 күндө анын бирин да көрө албай, тоо ташты көрсөтүп, суубузду көрсөтүп, көлгө түшүрүп кайра жөнөтүп ийсек, анан тескери эффект болуп кетиши мүмкүн да. Жок, бул жакта мындай да, бул тренировкалык процесс боло берет. Жанакындай Олимпиада оюндарына мисалы үчүн даярданганга бир 200 күндөр ашык сбор болуп кетет да, бир жерде токтобойчу. Бизде болсо ар бир федерацияда өзүнүн тренировка процесси коюлган да. Бул баягы бирок жанакындай Олимпиадага барып катышып, башка мындай стандартка кирип калган спорттун түрлөрүндө барып мелдешип, ошол жакта медаль алып келгенге бул өзүнчө категория болуп кетпеди. Олимпиада оюндары бул өзүнүн ордун тапкан. Ал өзүнчө багыт менен кете берет. Улуттуктун ошо оюндардын бир өзгөчөлүгүн баары кылышыбыз керек да. Бизде баары бир баягы көкбөрү дайыма тренировка кылышат, командалар бар, күрөшчүлөрүбүз
кыргыз күрөшү болобу, аш күрөшү болобу, баары бир башка жанакы дүйнөлүк эл аралык мелдештер толтура. Анан кийин процесс боло берет. Бирок жанакынтип анан бир эле ойноп коюп эле анан баары тарап кетпейт. Азыр бир өзүнчө бир системага кирип калган да. Бирок кичине жеңилдетилген система да. Мен Азыр ушул жөнүндө кичине кошумча алып коеюн жана сиздин сурооңузга да. Биз Алмаз Абишев менен да сүйлөшкөнбүз. Бул улуттук оюндар, бул биздин маданияттын, этносубуздун бир элементи да. Аны келген туристтерге көрсөтүш керекпиз. Кыргызстандын булуң бурчунда көрсөтүш керекпиз ар кайсы жерлеринде. Ошон үчүн жана айтылгандай эле этнотуризм, маданият туризм азыркы учурда жакшы өнүгүп келатат Кыргызстанда. Ошону келип айылдарыбызда жашайбыз. Ошол айылдарда ошол оюндарды көрөт элебиз деген туристтер көп азыркы учурда. Анан Алмаз Абишевке мен сунуш киргизгем. Баягы биздин кырчынга окшогон этно айылчалар башка жерлерде да, башка областтарда да пайда болбосо дагы айылдарда ошол улуттук оюндардын кандайдыр бир элементтерин өстүрүп, келген туристтерди ошол жерден көрсөтүп берсек, даярдап командаларды, баягы бир программага киргизип, алар келе атканда билет, Кочкорго барса, баягы Көкбөрүнү көрүшөт, Ошко келсе, Тоғыз Корголду көрүшөт деген сыяктуу туристтик маршруттарга ичине кошуп, өнүктүрсөкпү деген оюбуз бар да азыр. Жанагы өмүрү көкбөрү тартпаган америкалык калбойлор деле кызыгып аралашты да бугачы. Өздөрү тарткысы келди. Демек адамга жаңы нерсени көрсөтүш бул кызыктырыш болот да. Бул жерден мен мына акыркы жылдары көп эле байкап атам. Туристтер келгенде дагы баягы жөн эле биздин ысык көлдүн жээгине келип эс алып кетпестен сөзсүз түрдө Салбурун эмне үчүн мына бүгүнкү күнү ысык көл жергесинде аябай катуу өнүгүп келатат. Анткени ага талап бар. Сөзсүз түрдө көлгө мына эс алып келгендер сөзсүз түрдө тоого барышат. Ошол жерден бүркүт салууну көрүшөт. Тайгандарга сөзсүз көңүл бурушат экен. Көкбөрү ойногон атайын жайлар дагы бар. Бирок анын баарын тең биз өнүктүрүш керекпиз. Сиз айткандай системага киргизиш керек. Ал системага киргизиш үчүн биз бул жерде эки багытты бөлүш керекпиз. Өзүңөр билесиңер, Олимпиада системасында аларда спорт высших достижений деп коет, өзүнчө кеткен, анан массалык спорт өзүнчө кеткен. Ошо массалыктын ичинде, ошо эле туризм багыты ичинде элди тартуу, жергиликтүү калкты да тартуу. Биз ошондо улуттук спортту дагы өнүктүргөндө эки багыт алыш керекпиз. Сөзсүз түрдө курама жааттар болуш керек. Ал жерде илгерип эң мыктылар оюнга ат салыш керек. Андан тышкары биз жана массага жайылтата турган, мына кышы менен көп эле айылдарда бизде көкбөрү тартат. Жекшемби күнү сөзсүз түрдө көкбөрү болот. Ал жерге туристтик компаниялардын баары билишет, кайсы айылда кайсы күнү көкбөрү тартылат экен. Мына биздин Бишкек шаарынын тегерегинде да абдан көп мындайларчы. Ошол үчүн бул багыт азыр бизде баягы көп эле мамлекеттик органдардан, эки мамлекеттик органдан бул калып калган да. Ушуну эле жолуна салса, ошондо бизден спорттун чеберлери да чыгып, ошондо дагы бул чоң түрткү болот. Себеби муну баягы жөнгө салып системалуу кылып койсок, кызыгуу сөзсүз түрдө жаралат да. Анткени жана айтып атпайбызбы, тиги Бразилиядагы карнавал. Анын кайсы маалда өтөрүн, кайсы учурда өтөрүн элдин баары билет да. Ооба. Тетиги майда барат мамлекетке чейин. Анан элдин баары кызыгып күтүп, интернет аркылуу көрүп, ошол жака барып катышып келдим дегенге чейин кыргыздар да жайнап чыгып атпайбы, мисалы туура. Ошондой нерсе болсо, мына ушул маалда эң бүйүрдү кызыткан баланча деген оюн Кыргызстанда өтөт деп, жанагы өзгөчө бир оюндарга тойбой турган туристтер ушул жака агыла турган мезгил керекпи дейм да. Балким мындан кийинки дагы пландарда иштин жүрүшүндө орунга түшөттүр. Биз ушундай өңүттө биз программабызды жыйынтыктайлы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Негизинен бул оюндун жогоруда Азамат мырза белгилеп кеткендей саясий мааниси, социалдык жана экономикалык, маданий мааниси, идеологиялык мааниси, биздин жөн ынтымакка келишибиз, сиз экөөбүздүн жакшылап саламдашып, Кыргызстан жөнүндө сөз кылышыбыз, көкүрөгүбүздү көтөрүп, даңктанышыбыздын баардыгы ушул оюнга түздөн түз байланыштуу болуп турат. Мындан кийинкилеринде биз дагы ошонун өркүндөтүп, күчөтө турган чоң милдетти алып отурабыз. Ошобузга ийгиликтерди гана каалай турган мезгил. Анан калган майда баратын кемчиликтери болсо, элдин сынына салып, талкуусуна салып, ким жоопкерчиликти алган болсо чече турган мезгил дагы бар деп эсептейбиз. Андыктан дайыма ушул демилгебиз, биздин уюштуруп аткан оюндарыбыз ийгилик менен гана коштолсун деген тилекти айталы. Саламатталыңыздар.